Дарыгерлердин жумушу канчалык жоопкерчиликтүү болсо, ошончолук кооптуу. Ага карабастан өмүрүн тобокелге салып, оорунун очогунда бейтаптардын ден соолугуна кам көргөн ак халатчандардын эмгектери баа жеткис. Өмүрдүн сакчыларынын иштери тууралуу кенен кийинки материалда сөз болот. Дал ушундай ыкма менен Болотбек Мамазияев бейтаптын өмүрүн сактап калуу аракетинде. Ал коронавируска кабылган атуулдун өпкөсүнөн сууну чыгарып жатат. Вирус баттарайт. Илдетти жугузуп алуу тобокелчилигине карабастан каарманыбыз ар бир атуулдун өмүрү үчүн күрөшүүнү уланта берет. Бул оору адамды канчалык деңгээлде оор абалга түшүрүп коет экен деген нерселер ойго салды. Биз өзүбүзгө жуктуруп алсак эмне болот, үй бүлөбүз эмне болот, ата энебиз эмне болот деп ошол жактан кооптонуп, бирок биз ант бергенбиз. Биз элибизди, жерибизди коргойбуз, элибизди, жерибиздин саламаттыгын сактайбыз деп ант бергендиктен биз изоляторго өз каалообуз менен кирдик. Бул оору менен күрөшүүдө Болотбек Мамазияев сыяктуу өз ишине берилген дарыгерлердин башына дагы чоң түшүк түштү. Бирок алар атуулдарды дарылоодон баш тартпайт. Айрымдары үй жайын таштап, үй бүлөсүн жумалап көрбөгөндөр бар. Өмүр сакчылардын айтымында бейтаптардын абалы жакшырса, бул чоң жеңиш. 3 бейтапты 15 күндүн ичинде чыгардык. Ал сезим өтө кубануу сезим болду. Себеби дүйнө жүзүндө көрүп атабыз видеолорду өтө оор состоянияда жаңында жоготуу болуп калышы мүмкүн, же айыктыра албай калышыбыз мүмкүн деген коркуу сезимдер болду. Бирок айыктырып чыгарганыбызда өтө кубандык. Дарыгерлердин түйшүгүн бейтаптар жакшы түшүнөт. Көзүнө жаш алып, аларга ыраазычылык билдирген атуулдар көп. Маселен, бул айым коронавирус инфекциясын жеңип чыккан алгачкы атуул. Айтымында ак халатчандардын жардамысыз мындай жыйынтык болмок эмес. Буларга өтө каттадан катта рахмат. Танжалары соо болсун. Elimiz yurtumuz tinch bo'lsin. Hamisha bolalarımızga bosh olaylik. Sizlarga ham rahmat mana Qirg'iziston eliga. Дарыгерлер өзгөчө абал режими менен эрежелерин так сактоого чакырат. Анткени оору менен күрөшүүдө жеке эле ак халатчандар эмес, жарандар да ден соолугуна кайдыгер карабашы керек. Мерим Азимжанова, Улукбек Сулайманов, ЛТР Бишкек.